Оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө лицензия берилбейт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Мыйзамга ылайык оң рулдуу унаалар менен коммерциялык негизде жүргүнчү жана жүк ташууга тыюу салынат. Бул норма такси ишмердүүлүгүн лицензиялоо киргизилгенге чейин эле колдонулуп келген. Бул чечим жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу жана жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун жогорулатуу максатында кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Статистикалык маалыматтарга ылайык акыркы 10 жыл ичинде рулдук башкаруусу оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарынын катышуусунда 21.159 жол транспорт кырсыгы катталган. Анын натыйжасында 34.656 жаран жаракат алып, 2.366 жаран каза болгон. Бул кырсыктардын 60% оң рулдуу унаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен болгон. Социалдык тармактарда оң рулдуу автоунаалардын айдоочулары такси кызматы аркылуу жүргүнчүлөрдү ташууга уруксат берүү боюнча кайрылууларды жасап жатышат. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы төмөнкүлөрдү маалымдайт. Кыргыз Республикасынын 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алынган автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык рулдук дөңгөлөгү автомобилдин огуна карата оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарын жүргүнчүлөрдү жол жүгүн жана жүктөрдү коммерциялык негизде ташуу үчүн пайдаланууга тыюу салынат. Аталган чектөө Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген. Белгилей кетчү жагдай, бул норма такси ишмердүүлүгүн лицензиялоо киргизилгенге чейин эле колдонулуп келген. Бул чечим жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу жана жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун жогорулатуу максатында кабыл алынган. Статистикалык маалыматтарга ылайык акыркы 10 жыл ичинде рулдук башкаруусу оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарынын катышуусунда 21.159 жол транспорт кырсыгы катталган. Анын натыйжасында 34.656 жаран жаракат алып, 2.366 жаран каза болгон. Бул кырсыктардын 60% оң рулдуу автоунаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана жол эрежелерин так сактоого чакырып, оң рулдуу автоунааларга лицензия берилбей тургандыгын билдиребиз.